Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Дагы да болсо биз Илмек шоу программасын улантуудабыз. Бүгүнкү Илмек шоубузга кыргыз элибизге өзүнүн таланты менен, актрисалыгы менен жана ошондой эле тамашада өзүнүн орду менен таанымал болгон Динара Багышбай эжеге түшмөкчү. Бүгүнкү сценарий боюнча эң жакын иниси Жомарт досубуз больницага автокырсык менен түшүп калат. Андан соң бул жерге келген соң Динара эжебиз өзүнүн кандай реакциясын көргөзгөнүн чогуу биргеликте көрөлү. Биз менен болуңуздар. Менин жанымда Динара эжебиздин эң жакын иниси, менеджер Жомарт досубуз турат. Мен досума жана чалып сценарийди түшүндүргөм. Ошол боюнча кетет. Бул сценарийдин тандап алганын себеби эмнеге дегенде азыркы учурда автокырсыктар аябай көп болуп атат. Телефонго алаксагандар ошол нерсени алдын алуу максатында уюштуруп атабыз да. Эми таарынып калбаса эле мага ошол. Таарынбаса керек эми эң жакын инисинен. Ошону менен катары эле сен үчүн келеби экен, ошол нерсени да билгибиз келип атат. Мен үчүн келет, мен ага жүздөп. Точно келеби? Анда болду. Тартабыз анда. Макул аракет кылып көрөлү. Мына достор, Жомарт досубуз дагы өзүнүн макулдугун берди. Элибизде ар дайым ушундай жаман көрүнүштөр болбосун, сиздер дагы ар дайым жол коопсуздугун сактап жүрүңүздөр. Телефонго алаксаңыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Мына достор, бүгүнкү Илмек шоубузга белгилүү тамашачы кызыбыз Айсыз Таклаган Динара Багышбаева түшмөкчү. Анын эң жакын иниси биздин досубуз Жомарт Боронбек болду, бизге жардам бермекчи. Азыр чалып сүйлөшөбүз. Громко койсоң. Негеже? Кандайсыз, каяктасыз? Бул областной келип, городской больницага келип аласызбы? Актилек. Срочно келсеңиз, срочно. Азыр могул жерде эмне болдум эле да, ошол келсеңиз жакшы болот эле. Сенби? О, Каердесиң? городскойдо азыр. Актилекте келем. Жалпы мен жаңыдагы? Ошол клубга же. Жүрөгүм жаман тызылдап кетти. Иймени кетирип. Машина буруп алдык да бирөөнү. Силер уруп алдыңар. Кимди? Бир балам, бир Opel машина. Всё нормально? Комага түшүп калды азыр. Где? Фрунзенский жаңағы аймақтан алдында светофор өчүп калган экен да телефон чукулап өтүп кетип алып пак берип алып. Ал жанагы атлетик камера чалып машина алып кете турган болдум. Бияқта врачтар мени азыр неме кылды. Сүйлөштү. Врачтар азыр неме кылды анан үйүңө чал дегенден бияка чалбадым да. Үйүңө эмне чал? Үйдөгүлөрүңө чагып атаңга апаңа. Ошо сразу сизге чалдым. Ал бир-эки нерселерди айтып неме кылды анан азыр врач менен сүйлөштүк негизи. Сүйлөшсөк ошол чакыр үйдөгүлөрүң бир жолу неме кылып анан айтабыз деди. Анан булар токтотуп алды, анан бир жерге кирип сүйлөшүп чыктык мен. Врач менен, травматолог менен. Эмне ата энеси родителиктүү? Ал жак эч ким билбейт азыр кеше. Тихо бүтүр деп мага айтып келем деп турду. Жок, биз урдум мен, мага чалдым да мен. Биз бияка көтөрүп келдик бул машинасын. Сол атлетке дагы бир-эки досума чалып неме кылган, жылдыргыла дедим. Машинаны жылдырып отушкан. Гайда иштеген досум ошо келди. Азыр ошол неме кылып атышат да. Ал бала азыр мыкта анимацияга түшүп калды. Бияка көтөрүп келгенбиз да. Ал келген мен точно билем да, мен газ басып тормозго успеть этпей калдым да. Анан бияка көтөрүп келдик. Башканы аткан болчу да, негизи анан сол өзүн жоготуп койгондон ага көтөрүп ул
чакырсам келип машинасына салып сразу нарколдардан бери чалып бияка алып кел деген. Алып келип бияка келсем көтөрүп келдим нормально. Бияка келгенден колуң сынык деди да. Меникин. Бул Бейталптын эжеси болуп келсе. Кысқасы булар ДТП болуптур. Автоавария болушкан мындайча айтканда. Анан бул бала уруп кеткен, эми машина кабышты деп атат. Вроде кабышкандай эмес да. Бул уруп кеткен аябай тяжелый состояниеда наркыч. Бейтап. Азыр мындай эле ошол немесин тарттык. Жамаш сөөгү, кичине жамаш уруп калыптыр. Кабырга ушуп, грудной клетки деп атат, ошол кабыргалардын оңу бар. Просто сейчас ата-энесин айта электим да, бул баланыч. И пусть сперва родители поговорят, может потом отдадите. Эмне жок? Бул жерде эми ата-энеси менен сүйлөшүп турган нерсе эмес да, аныкын сөз беришибиз керек да. Сен бербесең сен дагы эртең үстүмөн баягындай неме кылат. Ошол не кылабыз эми сообщение беребиз да, как положено турат, фиксация кылып. Анан да кан керек экен. Канды кандай кылабыз? ОПКга чалсак, отдел крови чернага чалсак, ал жер кан жок. Кечегинде мына роддомдо 2 ай кровочине болуп, кандын баарын ошого берип салышыптыр. Мен берем. Сиздин группа крови канча? Первый положить. Бери положить. В общем, Оларда отут. Что все это И Жомарт, дело не в деньгах, понимаешь? Бул жерде сен ата-энелер билиш керек, келиш керек, чакырыш керек. Мындай болбойт экен. Понимаешь? Жомарт милицияны чакырайлы, баланын ата-энесин, сенин ата-энең айтып, ушу болбойт экен. Чечиш керек ушу. Теңгел. Пешеход получил. Не? Пешеход. Прям пешеходду басып кетти ал. Телефон карап. И сен нормально болсоң Жомарт. Прям пешеход бул. Совет салдар менен 15 жылдан багыр кесип коюпту. Эми бул нерсе жабылбайт экен. По справедливости давай чакыра берели. 5. Тугандар келди. Ойлодум да бул отурса бүтүп калтырап отурат да анан. Азыр акеси менен просто кыжалат болуп машина титиреп зорго келдим азырчы. Анан өзүм илагым келип зорго туруп сүйлөшкөн да. Ол коргоп калчу.
Айжамал желерди, Ёма казычы. Ёмака депчи раса күлдүм эле. Ой, ушундан сезбедиңиз депчи. Ушинтип эле болуп калат экен да. Но сенин бир жакының больницада еще перелом, бирөөнү уруп кетип комада жаткан. Это прям эң оорду мага кылдыңар да. Айжамал жен бирөө караокесин ырдап эле деп аткан эми жеңил ол дагычы мындай стресс болуп жатып калбайсың да. Вот ошончо розыгрыш кылдыңар, но самый страшный меники болду. Сизди көтөрөт деп билет элек. Никому не желаю, эч кимге каалабайм. Аллахым өзү сактасын мындай ДТП, СТП, пожалуйста, Сураныч, жолду карагыла, катуу айдабагыла, сабырдуу болгула. Үйгө тебя ждут дома дейт го. Ошондой эле жол эрежесин так сактагыла, Сураныч. Мен азыр Жомарт өзү жакшы айдайт. Мындай өтө аккуратно, өтө катуу айдабайт да, даже 60тан эң максимум 60 болсо керек а сеники. Барыңарга дагы бир жолу ассалам алейкум. Тынч болгула, үйүңөргө тынччылык каалаймын. Сейт Продакшн. Мына достор, Динар эжебизди Илмек шоуга түшүрүп алдык. Ошол жөнүндө өзүң оюң айта кетсең, Жомарт. Негизи ошол урматтуу бизди көрүп аткан көрүүчүлөр, сиздерге айтарыбыз, эч качан ушундай кырсыкка кабылбаңыздар. Чындыгын айтсак, бул өтө оор экен. Мен өз жон теримен сезип, ошол айтып аткан сөзүм үчүн өзүм деле мындай бир кыйламда дүрбөлөңгө түштүм. Менимче эки тарапты ой жүгүртө турган болсок, пострадавший тараптан дагы, анан уруп кеткен адам катарында деле айта турган болсок, өтө оор экен. Бул тарбия болсун. Чоң рахмат. Жомарт, сен дагы ар дайым аман бол, эч качан жол кырсыгына кабылба, дайыма тынч бол. Мына достор, бүгүнкү көрсөтүүбүз дагы ушу менен аягына келип жетти. Ар дайым тынч болуңуздар, эч качан жаман иш башыңызга түшпөсүн. Биз менен болуңуздар. Сейт Продакшн YouTube каналына катталыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар.